Сары Могол айылында, Алай районунун ушундай каляктын топтомдору бар болчу. Аны биздин аялдар илгери мисалы сүлөт деп коет элек да. Анан Нооруздарда бизде баягы көчө болуп жарышканда ошону эле кийип чыкса бизге башкача көрүнчү да. Кийин бизге чакыруулар түшүп, анан биз борборго барып баштайбыз. Барсак элдин баары өзүбүздүн эле кыргыздар бизден сурашат да, силер Памирден келдиңерби, Афгандан келдиңерби, каяктан келдиңер депчи, биз туруп мындай намыстанганбыз, уялганбыз, кантип эле ушундай бир сонун эле биз көз алдыбызда эле турган формабыз ушундай бир сыртка тиешелүү болуп калсын. Чындап мындай терең изилдеп көрүүнү чечтик. Анан ошол жака изилдөөгө биротоло эле кирип кеттик десем болот да. Анан ошол аймактык өзгөчөлүк деп биз ошо Сары Моголдон баштадык. Ошолор айтып тастыктап бергенден кийин анан биз демек бул кыргыздын улуттук сонун бир байлыгы турбайбы, тарыхы турбайбы деп анан биз ушул кийимдерге кайттык. Бүгүнкү күндө дизайнерлердин арасында бул кийим аябай популярный болуп атат да. Мен башында бренд болуп атат дейт элем, азыр акыркы учурда мен тренд болуп атат деп айтам да. Себеби бул формага кайрылбаган, ушул өзгөчөлүктөргө кайрылбаган дизайнерлер азыркы күндө жок эсе. Каляк орому бул ичкилик урууларына таандык да. Бул жерде биз урууга бөлүү максатыбыз эмес. Болгону баягы тарыхты тастыктоо, баягы бай тарыхыбызды мындай ачыктап берүү деп эле айтабыз да. Анан түштүктү түрө кыдырып эле изилдеп жүрүп атабыз. Анан ором бул жөн эле мынтип сырттан караса жөнөкөй нерсе көрүнүшү мүмкүн, бирок оромдордун дагы уруу аралык өзгөчөлүктөрү бар да. Бул азыркы биздин оруп атканыбыз оромдордагы уруулар аралык бөлүнөт. Бул төлөс уруусуна таандык ором болуп эсептелет. Бул мисалы оруп атканда баягы мына кат-кат кылып оруп атпайбызбы? Бул деген жанагы кыз бала бирөөнүн үйүнө барып атат, бирөөнүн үй бүлөсү болуп атат деп анан ошол жерден баягы сырыңды каат, мисалы анан ошол эле негизде экинчи жагынан бул баягы тоо сыяктуу дагы эсептелет. Тоодой жоопкерчилик дагы жүктөлдү деген нерсе бар. Ушул төлөс уруусунун өзгөчөлүгү ушул акыркы орому астына ташталат 1 метрдей. Ошол анан үстүнү жаап кетет. Негизинен бул калякты оруп атканда, оромуну оруп атканда эч кандай ашыкча нерселер колдонулбайт. Бардыгы эле баягы табигый түрдө дейбиз. Же болбосо ийне жип менен эле, болбосо оромдор өзүнө өзү эле бирине бири шайкелишип, биригип, бирине бири бекитип эле ушинтип оромдорубуз даяр болот. Мисалы бул азыр ички оромун оруп алдык. Андан кийин могул кызылдан болот негизи. Бул кыргак деп аталат. Кыргак бул дагы кызылдан болот. Негизи кыргыз кыргакка кызыл түскө өзгөчө маани берген эл болот. Ушул биринчиден ушул оромду бекем кармайт. Экинчиден бул кыргакты биз бекитип атканда түндүк сыяктуу. Ушул эле оромго биз түндүктүн элесин түшүрө алабыз оруп атып. Бул деген эми жанагы бардыгы эриш аркак жүрөт деген маанини билдирет. Бул экинчи жагынан оромду аябай бышык кармайт. Бул серверт деп аталат. Бул маңдайыны кооздоо үчүн апаларыбыз саймалап, асем буюмдарын тагышып, бир жагынан аялдарга кооздук, экинчи жагынан бул баш кийимдин өзгөчө бир элементи болуп саналат. Акырындагысы бул жаба турганы ушул дүрүя жоолук. Бул деген бардык нерсеңди жасадык, эми баягы дүнүйөң бүтүн болсун деген дагы бир маанини билдирет да. Мисалы дүрүя жоолуктун дагы салынуу өзгөчөлүктөрү ар бир урууда ар башка. Мисалы кээ бирки уруулар аралык алып карасак, астына түшүп салганы бар, чачылары, артка салганы бар, жарым салынганы бар. Мисалы найман урууларыныкы башкачараак салынышат да. Негизгиси биз азыр сиздерге бир оромдун түрүн көрсөтүп бердик. Бул төлөс урууна таандык ором болуп эсептелет. Анан түштүктө ушул
эмне үчүн мындай формасы, көрүнүшү башка деген суроо ар дайым жаралат. Ал баягы ысыктан, сууктан сактаган деп айтылат. Бул негизи баягы маңдайынын баягы оркоюп чыгып турганын менен өзгөчө болот. Мисалы мурункулар бир орустун жакшы бир изилдөөчүсү айтканда, кыргыз аялы кетип аткан болсо, өңүнү көрбөй туруп артынан эле карап кайсы уруудан экенин билсе болот деп же. Ал саймалардан, анан ошол баш кийиминдеги айырмачылыктардан. Мисалы Найман уруусу мына Дүрия жоолуктун артка келет дагы, могул жагынан эле байлап мондай жаап коет да. Мисалы Кыпчак уруусу астына түшөт дегенде, Төлөс уруусунуку өзүнчө дегенде. Мисалы мына ал эскиден Кептакыя. Ошон үчүн биз бул 18-кылымдын аягында, анан 19-кылымдын башында Кептакыя, Дүрия жоолук азыркы формалар ошол кылымдардан өнүккөнү аябай байкалат да. Мисалы саймаларына баягы көз жетпейт, анан сөз жетпейт дегендей бир баалуу буюмдар да. Мисалы биз азыркы күндө ушулардын саймаларыны, саюу техникасыны өздөштүрүүнүн үстүндөбүз. Биз толугу менен өздөштүрүп бүттүк же таптык деп мен айта албайм да. Кантип сайылганыга мындай кээде акылың жетпейт да. Эгерде мен азыр ушуну башка эле бир сайма кылып чыгарып койгон болсом, 50 жылдан кийин биздин апаларыбыз ушинткен экен деп, ал бир башка жака бурулуп кетиши мүмкүн. Бул эми макул дейли, мына узун кеткени бул өмүр дейли, же жашоо дейли, муундан муунга дейли. Могул чекесиндегилер эмнени билдирет булар? Эмне үчүн толукталып турат да? Ошолорду биз азыр пока биле элекпиз. Изилдөөнүн үстүндөбүз. Бул жерде мисалы изилдөөгө этнографтар жардам бериш керек, тарыхчылар жардам бериш керек. Анан музей кызматкерлеринде дагы маалыматтар көп болот, экспонаттар менен. Анан биздин эң жакшы ишенимдүү булактарыбыз булар эл ичиндеги ошол салттуу билимди алып жүргөн апалар болуп атат. Менин иштешкендерим. Ошол апалар карап туруп, ай, могул каркыра болчу, могул турна курак болчу, могул болсо суу болчу, могул эмесе жашоо болчу, мына ак кара деп коет. Мисалы ак менен кара чогуу кетет жашоодо деп ушундай нерселерини апалар көбүрөөк ачыктап беришет да. Мисалы ушул сагактар дейбиз мына. Мисалы мен түштүктөн таба албадым десем болот да. Түштүктө бизде көбүнчө баягы зергерчилик менен алектенгендер бар. Алар улуту өзбек мырзаларга бардым. Анан аларга алып барып, именно ушундай силер сагактарды бизге жасап берсеңер деп көрсөтсөм, алар болсо кээде баягы биз айтып атабыз го, жанагы узорлорду биз изилдеп жете албай атабыз, маанисин билбей атабыз деп. Ушул маанисин жоготпостон ушул бойдон салып бергиле десем, алар биз бул оюмду сала албайбыз деп башкача эле бир окшош турган эле оюмдарды салып койгондо, анан кийин жок, мен силер менен иштеше албайм деп баш тартып, анан башка бир зергерлерге баруумдай көйгөйлөрү чыкты да. Кызыктуу окуяларга туш болосуң да, ушундайды кесип туруп, баласына баягы бортка дейбиз го, байлаган. Ошондой кылып салышкан. Монда кулакчаларын кесип баягы туткуч дейбиз го, казан кармайт. Ошондой кылып коюшканын көргөндө мындай ыйлагың келет да, ал эмгекти көрүп алыпчы. Ушундайды таап келгенбиз элдин арасынан. Анан ошону монтип айкалыштырып жасаганга аракет кылганбыз да. Мисалы биз мына каляктын жасалышыны, түпкү маңызын сактаганга аракет кылып атабыз. Бирок биз ошонун аталышыга келгенде биз кыйналып атабыз. Мындай сактаганга мүмкүнчүлүк болбой атат десем болот да. Мисалы каляк деген болот да. Мисалы бул түштүктө айтылган, ичкилик уруусунда айтылган бул а деген биздин эменде алфавитте жок, ушундай бир тамгабыз бар да. Ошондо биз каляк десек айта беребиз азыркындай, бирок жазганга келгенде биз кыйынчылык жаралды да. Анан жазсак калак болуп калды да. Анан калак деген бул такыр башка, адабий тилдеги калак такыр башка нерсе, каляк бул башка нерсе. Анан биз ушул китепти чыгарганда аябай катуу ойлондук, тилчилер менен акылдаштык, тарыхчылар менен. Анан ушул каляк деп ушул акыркы аасыны биз яга өзгөрткөнгө мындай мажбур болдук десем туура болот. Ошондо бизге түшүнүктүүрөөк болот экен. Калак эмес, каляк деген.